болгондо азыркылар ошо көтөрө албайт эле. Билесиңби? Жашыңыз 80? Азыр точно 80 да. 80, Sizde? Точно 70. 70. Sizde? 77. 77. Кудайым. Ушул жерде энелерге да сиздердей жаш насып кылсын. Ойногон оюндар бар? Эсиңиздерде? Кайсы оюндар бар? Малда кыздар ойногон жок эле да. Топ эми мектепте ойносоң, Кайсы оюндар? топ айланып топту тегеретип алып, тиририп деп алам. Анан онун башка оюн. Секирмечек? Жок. Жок. Секирмечек жок, анда неме? Садовник деген бар эле. Мектепте. Чөйдө тойноп, мынча зайтактар кояйлар, малайлар, ушул менен эле күн өтчү кыздар менен. Uyku келет деп түндөсү садовник. Канча жашка чейин? 13-14 жаштан баштап оюнга эмел убакыт болгон жок да. Тамеки иштейт элек да. Ошо 10 жаштан жогору эле тамекиге аңызга жүгүрүп жүрүп эле ойнап эле ончо болбосо керек. Эми жаш маалда ошо топ ойноп, балдар менен көчөдө бекемечек деген эски оюндарды ойноп жүрсөк керек. 10 жаштан баштап эле мен тамекиге киришкенмин да. Сиз майрамдалчу эле сиздер мезгилдерде. Бизде ошо май майрамда. Май майрам эле да. Кийин биз 8-класста окуганда 8 март ошондо биринчи жолу белгиленген да. Анан бизде жаанда кара машинеге жүктөп ноокатка барып, район боюнча кыздарга чогулуш болгон да. Ошо биринчи жолку 8 март. Эми ошондон бери уланып келатат да болбосо. Канчанчы жылдар экен ошо? Ошо жылын билбейм. 8-класста окуйт элем да. Сонда канча болду? Мен өзүм 59-жылы 60га караган жылы бүткөнмүн да. Онду. Ошондо канчанчы жыл болот? 58-57 жылдар. 57 жылдарын 8 март. Атам-экинчи согуш мезгили, Ошо башталганына 1 жыл болду. Бу жерде жашоо кандай болгон? Сиз эс тартканда? Бу жерде жашоо каякта, о малден бир мына окшон үйлөр каякта. Жөнүнө бир кичине 2 комнаталуу үйдө отурганбыз го. Onu дагы айнеге куруле эле шалчамыкта алып отурганбыз. Айнеге шалчадан. Убактылуу кагып койду. Кол каякта. Козам кыйынчылыгы, эл журтам кыйынчылык, аш тамактарам кыйынчылыгы болгон. Ошондой эле. Ийне жерге түшсө, Көрүнөт. көрүнөт экен. Ошол эгер свет келсе деп. Ошо сондай нерсе келет экен деген да. Улар. Анан көрсө ошо свет экен да, жаркырап күйсө анан ийне жакса. Кайсы 60-жылдары келген болот? Жок, оны мурун эле келген, 60 эмес. Ошондо мен канчанчы класста окуганымды мен билбейм. Канчанчы экенин билбейм. Бир күн эле баз деп свет күйгөн да. Жылын билбейм да мен. Үй салам, Россияга барам, турмуш курушум керек, окууга тапшырышым керек дегендерге осуяттар болсо айтыңыздарчы. Эми азыркыларга эмнеге ошо Россияга барып бирөөдүн элинде жүргөндөн көрө өз элинде эле эмгектенсе жашоо жакшы эле өтөт. Азыр эч кыйынчылык жок. Себеби биз убагында загранан жегенбиз, кыйналганбыз. Азыр эмне бар жок, таяды Россияда эмне бар эле. Ondan göre mına şeyde emgektense o şeyde le kulsağı toyat. Asmaz tapsayan berekeli olur. Rossiyaga barıp ne kerek var? Den soluğu ketet birinci. Ayal talaga barmak turgay bozarga barbayt ele. Uyunda yer barбы, erkek adam barбы, ошол кылып келет эле. Азыркы заманда аялдар көбүнчө тала түзгө чыгып, эркек жигиттер үйдө бала балкышты да. Азыр убакыт ошондойлорду көрсөтүп атат да. Ошолар эми сал аялдар үйлөрүнө келип, бала чагасын астында отуруп. Тала дегеним чет өлкө да? Ооба, тала деген чет өлкө да. Америкага кетип атат, Англияга кетип атат, Россияга өзүбүздүкү болуп калды. Бар нерсеге канаат кылып, сабыр кылып, эле жок эле, ана эле жыңалат эле дебей эле жашаса жакшы эле болот. Талада жүрөт бирөөдүн элинде мусафир болуп. Бир кыз менен көпкө чейин сүйлөшүп жүрө акыры турмуш башкача болуп калды. Ошолорго эмне дейсиздер? Ошого эмне дейт эле? Ошо 3-4 жыл сүйлөшөт. Кыздар аб сүйлөшпөш керек. Сүйлөшпөш керек. Ошонун сүйлөшкөндүн аягына жетип жашообу нормальный жакшы өтө турган болсо сүйлөшүш керек. Кереги жок да сүйлөшүүнүн. Негизи жок, а? Негизи жок.
сүйлөшпөш керек. Бирөө менен таанышып, кол кармашып, жетелешкенден кийин ошонун аягына чейин өмүр шерик болуп, бала чакасы менен семья курса жакшы деген ойбуз бар да биздин. Эми сүйлөшүп, анан кийин 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл сүйлөшүп, жок сен жакпадың деген иш туура эмес да. Кыздар дагы ушагын ойлосо, жигиттер дагы ушагын ойлосо, турмуш жакшы болмок да. Биз ошентип эле атабыз эле болуп койбой эле, мынантип эле бала чакалуу болуп, небере чебере болуп жашап атабыз. Биздин тилек ошол. Ушу таанышкандан кийин ушу өмүр бою бирге болсо деген тилек бар бала чака. Сүйлөшпөй эле аз-маз таанышып туруп, немесине карап туруп кете берет. Ата энеси эле сүйлөшкөн. Ата энеси билет да. Ата энеси билет, жашаган жерин билет, тагы түгүн билет. Ошол неме алып турабыз. Бала менен кызым туруп түшүнүш керек да. Эми атам айтса жаман айтпаса керек, көрөйүн деш керек. Бала дагы апам атам айтса жакшы жерде айтса керек. Мен ого тийбейм, onu falan түкүн деп илгери биз ошолордун айтканын кылып эле эмне экенин эле бир муш жебей эле, бир энеңи дедирбей эле жашап эле шумалгача жеткенбиз да. Анча уруш болгон жакшыбы же болуп турган. Тынч болгон жакшыбы? Жайым пасөлө тынч болбойт. Анча-мынча мындан дагы койбосун, мындан дагы койбосун деген кирикке болот. Эми ондойлор Эгерде аял адам бир неме кылса, эркек адам onu keçirip аял адам кийин секин чыгарып чыгарып керек да. Эркек адам кичине бир нерсеге неме болгондо унчукпай коюш керек. Анан кийин экөө барабар болгондо сөзсүз көбөйүп кетет. эркек адам ошонун немесин Биринекен бири кечип туруп, эми тарынчысы болсо кийин жай отурганда секин айтып алып берет. Ошондо Бирөөсү ачуусу келен, бирөөсү унчукпай турат. унчукпай, о күнү ол жогуш болбош керек. Эркек кишиден бир баккана пасыраак болуп, айтканын кылып, куп деп десе, турмуш жакшы болот деп ойлойм. Көп эле мынантип калган. Киреше бергени болбойт го. Мисалы үчүн эркектин көзүнө таяк көрүнүп калышы мүмкүн да. Ошо ачуусу келгенде. Таяк менен уруп койду эми. Ондо да кечиримдүү болуш керек. Онда ыйлап отуруп, анан кийин Онда 5 мүнөт кичине неме болушат, анан кийин өлкөсүн бирөө айтмакчы бизге таяк жебейт го. аял эркектин урушу дакөрөмолдун курусу да. Өткөндө бирөө айтты эле. Кандай? 2-3 шапалак жеп анан кийин ыйлап отурсам неберелерим неме болду эле. Өлүң отурайын, тирик экен уруптур. Өлүп калса мени ким урат эле дедим да. Тирик экен мени уруптур. Өлүп калса мени ким урат эле? Өлүп калса ким урат эле? Тирик экен муш дейт да. Жана сөзүңүз кандай эле? Коруптур дейт. Аял эркектин урушу дакөрөмолдун курусу дейт. Дакай эми жаңы мәрли да. Тез эле. Ошону жуусаң бир пата курбайт да. Аялдардын урушу ошондой да. Таяк жесең эле унчукпай турган жакшы э? Ооба, таяк десем болуп туруп. Дисинде айтылат экен да, ушу арка жерлерге, мисалы үчүн кыймылга келбей жүргөн жерлерге чуук жесе жакшы экен да. Ойгонот экен. Ооба. Тезирээк иштеп бүтүрүп, сергайраак болуп, ордунан сразу тура калып. Менимче ошол чуук деле пайдабы дейм да. Кээ бир оор келиндерге. Болушу мүмкүн. Анан мен эми бир чуугам жеп көргөн эмесмин. Азыр эми Пайдалуу жагы эми болсо керек. апасына телефон бар, сразу жаза коет да. Видеосун менен жөнөтө коет да. Мени мынантип урду. Ошол туура эмес. Туура эмес, Турмушта канчалык өдө төмөн болот, канча сөз болот, ого чыдаш керек өмүрлүк жолдош. Эми калтак десе, эртеси кайып калат. Азыркы келиндер калтак деле жебейт өзү. Коюшу мүмкүн. Күйөөсүн уруп коюшу мүмкүн, Мүмкүн уруп коюшу. Ашырмайынча турбайт да. Ашырып ташташ керек да. Ашырып ташташ. Ошондо экинчи тийбей калат дейт да. Ошентет да. Алкини печке кылып коюш керек да. Себеби анан көчөдө кыйын болуп басып жүрүш керек да. Бул өздөрүнүн ол келечегин ойлобойт да. Азыр аялдардын укугун деп койсо бул эле кээ бирлерге болуп калды да. Аял эркекке сөзсүз баш ийиш. Баш ийиш керек. Эркектин айтканын кылыш керек. Эркектин уруксаты жок. Көчөгө чыкпаш керек. Эркектин уруксаты жок. Бир ишти кылбаш керек. Ошо мейли ошону кылайын деп сураса, макул болсо. Анан мейли ошол жерге барып кел десе. Азыр онда болбойт да. Кете берет да. Коюп отуруп тура берет. Келин дейт биринчи кырда мындай. Боз үйдө жашаган да келин. Биринчи келгенде босогодо жүргөн дейт да. Анан бири төрөгөндө нарыраак чылган дейт. Ошентип 5ти төрөгөндө төргө барып калган дейт да. Ошондой келиндер шашпаш керек экен да, сый урматка. Ооба. Сабыр кылып баардык нерсени күтүш керек да. 5ти төрөгө чейин шашылбаш керек да. Ошо да олам кандай десем, мисалы үчүн төрөгөн сайын өзүн өдө көтөргөн аял ол акылсыздык деген болот. Төрөсө деле өзүн көтөрбөш керек экен да. Төрөсө эле onu асмандан төрөлү.
азыркы келендер ушу төрөп Biliş gerek. 2-нчи, 3-чү, 5-нчи төрөдүм деген ойда сәл Мен күйөөсүнө сәл басымдуу кылып калат да. Азыркы жаштар. Мына балдар бар. Эми мени кың айта албайт, ана мына деген ойдо болот да. Жок, ол акылсыздык болот. Ошондой кылбаш керек. Себеби алки менен өмүрлүк түбөлүк жашаганы келген, Азыр сүйдүм күйдүм деп келип атпайбы? Ошонун уурашын баары көтөрүш керек. Бири-бирине жаман сөз айтпаш керек. Кыскасы көңүл оорутпаш керек, көңүл калтырбаш керек. Экөө тең эле бири-биринин көңүлүн калтырбаш керек. Ошо да эркегем аялам бир жолу Жалайыкка 5000, акушеркалар немелерге 5000, ошентип эгер жеке менчик орук төрөткана төрөтсө 15000 кетип калат да. Сиздер мензилдерде канча мен бүтөт эле мисалы? пулсуз эле. Пул жок эле туруп. Пул бере элесиздер? Бекер эле төрөп чыккан. Эми сүйүн ичине бир аз эле. Канча сом берет элесиз? Аз эле берип койт эле ол эми ошода. Немеси биги эле көп берсе 50 сом, 100 сом берсе көңүл сүйүнүп кетчү да. Азыр эми ошо 50 сом берсең 1000 сом бер деген эсепке кетчү да. Ошо кээде 50 сом ham жок, жөн эле төрөп эле чыга бергенбиз. Жалайык малайыктар кандай алчу элеңиз? Жалайга барышат эле. Комплект. Жалайык эме 1 метр бир балада. Көргөндөр ала барат да, тууган уруктар. Үйдөн эле Омал эле. Жалайык дегенди эми билбей эле. Эми демазидан 1-2 метр алып бөлүп жалайык кылып, балага кичине кийим кылып коет элек. Анан оны дайырда койсок, адамга жеке кишилер жебирүү көтөрөт. Азыр эми Сатып албайт элеңиздер, Сатып албайт элек. Үйдө жаман нерселер болот. Эскилерден эле кора берет элек. Азыр эми камера менен чыгып келип атат. Азыркы келиндер адамдан төрөп чыгып атат. Ана жак бир жак бар 20 миңди менен төрөп чыгып атат. Алки барганда бул пленка ону мунусу өз жанында. Анан төрөгөндөн кийинкисин айткан бир күнү оштон бир бала менен келдим да. Ошол айтат да. Эне сиздер кантип чоңойтконсуздар дейт. Мен ошону оокат каттайм дейт. Тапканым памперске кетип атат да дейт. Бирөө да эми Памперстин эң арзаны 20 сом азыр. Биздин балдар памперс азыркы келиндер чоңойттум битте памперс таккан. 20 сомдукту кийгизбейт азыр. 25 сом, 30 сом, 40 сом памперстер